Берүүбүздү алга карай улантабыз. Саат жебеси 8:31 өткөндүн көргөзүп турган чагы жана күнүңүздөр көңүл улансын дейли. Ал эми биздин таңдыруу программасы алга карай улантылат. Бизде экинчи конок менен маек түрмөгүнө келип жетти. Кезегибиз тааныштырып өтсөм. Маданияттын мыкты кызматкери, өрчү, аткаруучу, Кыргыздын сулуу айымдарынын бири Айжамал Кабылова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсыңарбы? Кош келипсиз. Күнүңүз кантип башталды? Албетте, силер менен башталды. Таң эртеден сонун болуш керек. Эрте менен турууга негизи чыгармачыл адамдарга, чыгармачыл жашоодо жүргөн адамдарга кыйын деп угуп калабыз. Ооба. Элдин баары эле билет болуш керек, чыгармачыл инсандар кечкисин иштейбиз, күндүзү уктайбыз дегендей. Бирок мен эне болгон үчүн балдарым эрте менен турганда сөзсүз турушум керек. Алардын эрте мененки тамагын даярдашым керек. Андан кийин ишке чыгарыш керек. Азыр каникулда, азыр бүгүнкү күндө лагерде салып атышат. Азыр сиздердин эфирден кийин мен аларга барып кабар алышым керек. Демек, бүгүнкү күнүңүз толук түрдө пландалган иштер бар. Сөзсүз. Эжеке, бүгүн биз ден соолук өмүр булагы деген темада кеп кылып жатабыз. Сиз үчүн ден соолук бул эмне? Албетте, бул ден соолугу чың адам, инсан бул бай адам да. Ден соолугуң чың болуп турса, сенде бардык нерсе болот. Бала да болот, бакыт да болот, байлык да болот дегендей. Ден соолук адам үчүн биринчи орунда болуш керек. Анан негизи эле бизде чыгармачыл инсандарда бул ден соолук экинчи планда болуп калат да. Жумуш, кечкисин жумуш, күндүз уктап, анан качан бир жериң ооруп түшүп калмайынча ооруканага барбайбыз да. Кудай сактасын, бул оорудан ден соолукка көбүрөөк маани беришибиз керек. Сиз өзүңүз кандай маани бересиз, мисалы, ден соолукка? Мен деле ошол эл катары эле качан баягы кыргызбыз го, оорумайынча ооруканага барбайм. Жатып калбасаң. Алдын ала барып, мисалы, мен Москвада көп жашап калдым да. Анан жанагы балдарым боюнда бармалында ар жума сайын поликлиникага барып, кан көтөрүмдөрдү текшерип, давленияларыбызды текшерип, ушундай кылып турчу да. Ошол убакта барганымда эрте менен асман көгөр элек поликлиниканын асты очередь болчу да, кезек, тим эле узун кезек болчу да. Кимдер? Карган чалдар, кемпирлер таяк таянып ошол жерде турушчу да. Алар ошол өздөрүнө аябай кам көрүшөт экен да. Мен ошол карап койдум, билем, биз да качан ушинтип эме кылып калганда келет болушубуз керек депчи. Алар өздөрүнө кам көрүп турушат да. Ден соолуктун бузулушуна же болбосо ден соолуктун чың болушуна эмне биринчи кезекте себеп деп ойлойсуз? Тамак аштан көз карандыбы же адамдын стресске, депрессияга түшкөндүгү биринчи ошо ден соолуктун бузулушуна себеп болобу? Мен ойлойм, баары эле себепкер. Кээ бирөөнө мисалы ошол стресс көп орун алып келет. Тамак аш, мисалы, бузулган тамак ашты жедиңби, сөзсүз түрдө ден соолугуң бузулат. Баары эле го дейм. Эми кептин угун сизге бурайлы. Сиздин өзүңүздүн чыгармачылык жагыңызга бүгүнкү күндө кандай жаңылыктар болуп атат? Негизи чыгармачыл адам келгенде анын жаңылыгын сурабасаң, бул баягы окшошпой калат да, эмнегедирчи сөзүң окшошпой калат. Ошон үчүн сиздин дагы алгач жаңылык сурайлы. Кандай жаңылыктар болуп атат? Жаңылыктар азыр Рамазан айында чыгармачыл инсандар баары эле эс алып атышат, баары эле эл катары орозо кармап атабыз дегендей. Кудайдан ушул Кыргызстаныбыздын келечегин, балдарыбыздын келечегин тиленип, биз да эл катары орозо кармайбыз. Анан ушул орозо айында бекер отурбайлы деп, мага ушул кино жаатында, кино тармагында сунуш келип түштү орозонун башында. Ушул орозо ичи биз кино тарттык. Жакшы. Демек, сонун жаңылык бар экен. Жаңы чөйрөгө аралашыш, жаңы бир тамактын башка таамын татыш кандай экен? Бардык нерсенин кыйынчылыгы болот. Эми биз баягы бир ырга клип тартыш үчүн эле көп кыйынчылыктарды көрөбүз да. Мисалы, ага жай көрүш керек, места. Ал жерге барып тартып, мисалы, ысык, суук болот дегендей. Кинонун дагы өзүнчө кыйынчылыктары бар экен. Биз мисалы көрүп отуруп, 1 саат болсо 1 саат отуруп сындап, мен деле ошол көрүүчүлөрдүн катарында кинолорду
сындайм да, Айгай мисалы, сындайсың. могу жери мындай кылса болмок экен, тиңдей кылса болмок экен да. Бирок ошол нерсени өзүң көрмөйүнчө түшүнбөйт экенсиң да. Бүгүнкү күндө мен ошол кино жаатында, кино тармагында көрдүм канчалык кыйынчылыктары бар экенин, канчалык өзүнчө бир рахаты бар экенин баарын биле алдым да. Бир аз бөлүшүп өтпөйсүзбү ошол, балким кинонун атын айтпасаңыз дагы ал жерде Кандай эмне камтылган, каарманды аткардыңыз? сценарийде эмне камтылган, сиз кандай каарманды аткарып атасыз дегендей. Бул кинонун сценарийин жазган биздин таланттуу Оштун эле жигиттери, Нонем командасы Мурат менен Кадырдан келип сунуш түштү. Сценарийин жазган Кадыр Жарматов өзү, режиссер өзүбүздүн эле жигит, ким эле? Режиссер. Режиссер Сапар деген жигит. Анан Бишкектен келип тартып атышат. Азыр да бир 2-3 күндүк съемка калды. Бул кинокомедия. Азырынча бунт деп эме коюшту да, тема коюшту. Келиндер тууралуу, бир үйдө 3 келин жашайт. Алысындардын эмеси. Бунт дегендин мааниси ушул кайнене баш болуп келиндер бунт чыгарышат да, ушул күйөөлөрүнө. Ошондой. Эми азырынча көп нерсесин айтпай турайын, азырынча сыр болуп турсун. Кудай буйруса бүтүп калса сентябрь айларында презентациясы болот деген жакшы тилек кылып атышат, ниет болуп атат. Кудай буйруса көрө аласыздар. Мына ошондо отуруп алып, сиздер дагы эл катары сындайсыздар. Айжамал эже мындай кылса болмок экен, тиңдей кылса болмок экен депчи. Сиз дагы келиндин ролундасыз, Мен улуу келиндин ролун атадым. Эжеке эми айтсаңыз, негизи кино бул жашоо деп коюшат. Бирок кинонун жашоодон эмнеси, кандай айырмачылыгы бар? Айырмачылыгы кандай экенин билбейм, бирок ошол ырчы деле чөйрөдө болуп аткан нерсени ыр менен жеткирет да. Кино деле мына ушул турмуштан алынат болуш керек. Ошол мына ушул нерсе, азыркы болуп аткан нерселер эле биз жашоодон көрүп эле жүрөбүз да. Айырмасы эми ошол актриса, актерлор гана аткарып берет болуш керек деп ойлойм да. Болбосо жашоонун Жашоонун эле өзүн чагылдырат. Анан кийин ырчылык жаатта, эми сизде ырчы катары көбүрөөк таанып калдык да. Ырчылык жаатта кандай? Ырчылык жактан сөзсүз түрдө баягы параллельный кетиш керек бул нерселер. Бизде эми эл ырчы катары тааныйт. Актриса эмес, мен актриса эмесмин. Бул жактан сунуш түшкөндө мен Болуп кетиши мүмкүнбү? болуп кетиши. Мен айттым сразу элечи, мени менен бир аз кыйналып каласыңар депчи балдарга. Эмнеге дейт, анан менде мына ушул актрисалык чеберчилик жок. Биринчи жолу алгачкы рет десем, жок эжеке кыйналбайсыз деп тартышты. Анан ырчылык жактан сөзсүз түрдө жаңылануу, жаңырлар, Кудай буйруса жаңы дуэттер азыр жазылууда. Анан кийин клиптер башталат. Буйруса биринчи жолу бизге алып келесиз. Кудай буйруса. Кудай буйруса. Айжамал эжеке, сиз бир топтон чыктыңыз эми кыз бурактан. Анан кийин жеке ырчы болуп калдыңыздар. Мисалы, Кенже эже өзүнчө топ түзүп кетти. Сизде ушундай келечекте өзүңүз топ түзөйүн деген максаттар барбы? Топ түзүү максатымда жок, себеби топту кармаш өтө кыйын. Мисалы, 2 кыз, 2 жигит дайындасаң дагы, мисалы даярдасаң дагы экөөнүн мүнөзү 2 башка болот. Шарттары 2 башка болот. Мисалы, кыйын да, бир топ эле кыйын. Көп эле топтор мына ушул нерсеге байланыштуу тарап кетип атпайбы, көпкө кармалган. Единственно ушул жалгыз кармалган топ мына ушул кыз бурак тобу болуш керек, уже 40 жылга чукулдап калды. Эми ниетим бар, жакшы ырдаган кыздар балдарды шакирт кылып даярдаш. Жардам бериш, колдон келишинче. Анан кийин менин бир сунуш дейинби, же болбосо сиздин бир оюңузбу? Сизди өзгөчө жеке мен байкы жан ошол ыр менен таанып калдым да. Мына ошол окшош эски ырларды кайра жаңылап, сиз өзүңүздү Айжамал кылган ырларды жаңылап бир алып чыгуу
кандай иш? Ырдадым го, жан-жанды мен мына ушул көпчүлүк күйөрмандарымдын суранычын четке какпай, мен жан-жанды жаңадан ырдадым. Клиптер тартылганбы? Жок, клип. Мен ошол багат айтканда баягы теле аркылуу. Жан-жан дегенде мен азыр жаңы клип тартсам дагы элдин эсинде жана поезд жолдо спортивный шым менен. Ошол образ сакталып калышы мүмкүн. Менин интернетте өздүк баракчама көбү мына ушул клипти кыска-кыска кылып жиберишет да. Ушул сезбе, бул кайсы жылы болчу, бул канча жыл мурда деп эсептесем 18 жыл мурда экен ошол жан-жанчы. Азыр дагы ошондой жаш боюнчасыз да. Чындап азыркы 18 жыл десе таң калат. 18 жыл өтүп кеткенин билбеппиз биздерчи. Азыркы ошол спортивный шым менен жүргөн Айжамал менен азыркы Айжамалды карап көрсөң, айырмачылык өтө чоң эмес. Аз эле болушу мүмкүн. Сырларын айтып кетсеңиз. Эрте менен таң эртеден силерден ушундай жагымдуу комплименттерди угуш мен үчүн өтө. Бул комплименттин бирок чындыгы бар. Чындыгы бар. Бул жөнөкөй баягыдай ошто айтып аткан пахта эмес. Пахта эмес, бул чындыгы деле айта турган кеп. Мына ушунун сырлары боюнча чындыгында өзүңүздүн келбетиңизге кам көрүү боюнча дагы кичине бөлүшүп кетсеңиз. Келбет боюнча айтсам, биринчи эле мен ойлойм, бул генге да карайт болуш керек депчи. Себеби менин атам өтө жаш көрүнчү, өзүнүн жашынанчы, чырымы арык, ушул мен кандай болсом, ушундай чырымдуу болчу да, эч семирген да жок, арыктаган да жок, ошол бир калыпта өттү да. Мен ушуну айтам да, апама тийишипчи, сизди тартпай эле коеюн, мен атамды тартсам болот. Өмүрүн тартпай эле коелу, бирок чырымы, жүргөн турган турпаттары, мүнөздөрү жакшы адам болчу. Анан албетте баягы эл адамы болгондон кийин өзүңө караш керек. Сени кандай көрдү башта? Арык көрдү, семиз көрдү? Ошол боюнча калганга аракет кылышыбыз керек да. Эми аял киши сөзсүз түрдө баягы турмушка байланыштуу бала төрөт, андан кийин толот, андан кийин арыктайт, кайра толот. Бир калыпта жүрүш айымдар үчүн бир аз оор болот. Эжеке, эми биздин студиябызга ырчы келгенде аны ырдатпай кетирсек болбойт да. Аз болсун дагы эми сизди мүмкүн жан-жанды ырдап бересиз, жанатан бери кеп кылып калып. Мүмкүн өзүңүзгө ылайык келген бир ырды тил көрүүчүлөргө тартып койсоңуз. Сөзсүз кайсы гана эфирге барбайлы таң эртеден ырдатышат. Бирок азыр өзүбүз ойгонгон менен үндөрүбүз ойгоно элек. Анан ырдап берейин макул. Мага ушул Майрамбек Осмоновдун жакшы бир ырлары бар да, ошол кишинин ырлары жагат. Бирок сөздөрү так эсимде жок, эми ырдап берейин, аракет кылайын. Бүгүн мен сени эстедим, жолуксам айтып берем себептерин. Өмүрүм өткүчөктү, жаштыгым өткүчөктү, бул сүйүү абасудай керек дедим. Бул сүйүү абасудай керек дедим. Рахмат, ыраазычылык билгизебиз. Эрте менен үн ачыл электе ырдап атканды угуп атасың да. Жанагы профессионалдуулук дегенде мына ушунда жатса керек. Адатта бизге ырчылар келет, үн ачылбаган дагы кебетеси ушундай болсо дегенде таң калып калабыз да. Эжеке, эми айтсаңыз, адамда баары өзгөрөт дейт. Кебети өзгөрөт, акыл эси өзгөрөт, көз карашы өзгөрөт, бирок көз өзгөрбөйт дейт. Адамдын көзү өзгөрбөйт дейт. Сиз адамдарды мындай сүйлөшкөндөн кийин мындай кандай экенин билесизби, же көзүнө карап туруп билесизби? Кантип адамдарды тааныйсыз? Ошол көз өзгөрбөйт дегенди чындап биринчи жолу угуп атам. Көз карыбайт экен. Карыбайт. Адамдарды сөз баягы мен сүйлөшкөндөн кийин, баарлашып отургандан кийин билем кандай инсан экенин, ою кандай экенин, максаты кандай экенин мен сүйлөшкөндөн кийин билем. Бир көргөндө адамды баа бергенге мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Негизи адамды негизи билиш кыйын экен. Мисалычы 20 жыл жашайсыңбы, 1 жыл жашайсыңбы, 1 күн жашайсыңбы, сен өтө билиш кыйын экен да. Бул баардыгы барып ичиндеги нерселер мисалы бир күндө чыгышы мүмкүн да. 10 жыл жашап деле ичин сен ал адамдын кандай экенин
билбейсиң, мисалы койнуңда жатса дагычы бир күн келет, убакыт келгенде ал адамдын баягы орусча айтканда истини жүзү чыгат экен да, чыныгы жүзүчү. Анан негизи сиз адамдар менен тил табышууда кандайсыз? Мисалы мен өзүмө оор деп эсептейм да. Мен менен тил табышып кетиш аябай оор. Сиз кандайсыз мисалы бул жакта? Биз эми баягы көбүнчө таанысак деле, тааныбасак деле келип бизге сүрөткө түшөт, жакшы сөздөрүн арнашат. Ошолорго өздөрүнө жараша мамиле жасаганга туура келет да. Эми сени сүйүп келип атса, сени жактырып, ырларыңды жакшы көрүп келип атса, өздөрүнө жакшы ошондой мамиле кылууга туура келет. Мамиледе мен буйрмалардан сырткары баарына эле бирдеймин. Бирок азыркы күндө мен акыркы убакыттарда көп баягы турмуштун сыноосун көрдүм. Адамдардын кандай экенин көрдүм. 20 жыл жашап деле кимдин ким экенин билбедим эле, мен ошол адамдарды билдим. Ошондуктан азыр мен адамдарга болгон мисалы мамилем өзүмдүн ошол чөйрөдөгү адамдарыма этияттык мамиле жасайм. Демек, турмуштун сыноолору аста секен сизди бир профессионалдуулукка алып кетти. Балдарыңызды тарбиялап жатканда көбүн эсе кайсы багытка же болбосо кандай сөз айтып, кандай тарбия бересиз, кандай болгула дейсиз? Балдарга биринчи орунда мен жалган айтпагыла дейм да. Жалган айтпагыла. Өлүп баратса дагы чындыкты айтыш керек да адамчы. Мына ошол эч качан жалган сүйлөбөгүлө дейм. Туурасын айтып, булар эми баягы орусча тарбияланып калышты да, болгон нерсени болгондой айтышат. Анан баягы бир тууган, экөө мисалы бир туугандар бүгүнкү күндө барып бири-бири менен сүйлөшпөй деле калып атышат. Ата бала сүйлөшпөй, жүз көрүшпөй калып атышат. Мына ошол нерселерден алыс кылып тарбиялайм да. Силер бир туугансыңар, бөлөк эмессиңер, бири-бириңерге жакын мамиледе болгула деген тарбияларды берем эми алым жетишинче. Кудай буйруса мыкты инсан болоруна шегиңиз жок эчекен. Убактыбыз аягына чыгып бара жаткандыгына байланыштуу ыңгайсыз бир-эки суроолордон берели. Саясатка кандай карайсыз? Саясат меники эмес, чындап. Такыр саясатка кызыкпайсыз. Эмне себептен? Мисалы, кээ бирлер мына ушундай элдик бир эксперттер айтып калат да, эмне себептен биз менен кошо жашап жаткан ырчылар мына ушул багытка бир өздөрүнүн пикирин билдирип, кээ бир коомдогу болуп жаткан терс көрүнүштөргө өздөрүнүн пикирин билдирип чыгышпайт дегендей. Эми билдирип чыккандар болуп атпайбы? Мисалы билдиргендер деле жок кылып, же болбосо концерт берүүгө тыюу салып коюп атышпайбы? Ошол себептен мисалы мүмкүн көпчүлүгү аралашпаса керек. Бирок мен илгертен деле бул нерсеге аралашкан эмесмин, аралашпайм. Саясат өз жолунда, шоу-бизнес өз жолунда. Президенттик шайлоого барасызбы? Барам, сөзсүз Кыргызстандын жараны болгонум үчүн барам, катышам. Азыркы учурда президенттикке талапкерлер өздөрүнүн расмий айтпаса дагы атын айтып жатышат. Сиздин бир жанагы симпатия кармаган же өзүңүздө ушул киши президент болсо керек дегендер инсан барбы же сизге баары бирдей эле болот? Эми айтыш кыйын чындыгындачы. Чындыгында айтыш кыйын, бул болот, тиги болот депчи. Эми ким болсо дагы Кыргызстанга жанын берген, кыргыз элине жанын берген инсан болушун каалайм. Айырмасы жок. Түндүктөн болобу, түштүктөн болобу, Кыргызстанды көтөрө турган адам келишин каалайм. Азаматсыз, келиңиз анда эмесе сиз менен коштошууга убакыт келип калды. Мына ошого байланыштуу сизге эркин микрофон берсек, бир эл менен коштошуп, өзүңүздүн оюңузду айтыңыз. Чоң рахмат. Таң эртеден силер менен баштады. Кудай буйруса бүгүнкү кеч аягына чейин ушул маанайда өтөт деген ойдомун. Силерге чакырып, бир аз болсо дагы эл менен баарлашып, жакшы маекке чакырганыңар үчүн силерге рахмат. Анан Кыргызстанымда Кудай буйруса мына ушул Рамазан айы аяктап баратат. Урматтуу кыргыз элим, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кандай гана жакшы тилектерди айтып, жакшы ниеттерди кылган болсоңуздар, Кудайым ушул нерселердин бардыгына оомин кылып, Кудайым берсин. Анан Кыргызстанда сөз түрдө тынчтыкты, ынтымакчылыкты каалайбыз. Алдыда келе жаткан азыркы айткан шайлоо күнүбүз ийгиликтүү баштап, ийгиликтүү аякташын каалайбыз. Аман болуңуздар. Рахмат. Сиз да убактыңызды бөлүп, бизге жагымдуу маек куруп, бизди да ойдондура турган сөздөрдү айтканыңыз үчүн ыраазычылык билгизебиз. Балдарыңыз мыкты инсандардан болсун, алда кандай максат койсоңуз ишке ашсын. Ар дайым жаңы клип тартканда биздин эшик ачык.
сөзсүз. Ооба, чыгармачылык ийгиликтери каалайбыз. Киного тартып атам деген жаңылыкты айттыңыз. Жакшы жаңылык. Мына ошол жаңылыкка дагы эртерээк ортоктош болойлу эле. Бүгүн бизде конокто маданияттын мыкты кызматкери, ырчы, аткаруучу, Сопсулуу Кыргыздын айымы Ажмал Кабылова болду. Барыңыздар менен өзүнүн ой пикирин бөлүшүп кетти дедик. Ал эми азыр болсо сиздерге жарнама, мына ушул жарнамадан кийин кайрадан амандашабыз. Кетпей туруңуздар.